Символикалық азин отыра таштау салтанатты азин Құдай болса қызықты ойындар алдыға сұрап мына көрдіңіздер біздің бағдарымыздың артын даярдығын көрдіңіздер, формаларын көрдіңіздер, күштілер келсін жаңа біздің жетекшілер айтып кетті. Бұл жерде майрам барлық командалар жалпы елдер бермеген бардың конференции. Позвольте приветствовать вас в этом необычном для наших заседаний формате. Очень рад видеть вас в добром здравии. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность уважаемой Валентине Ивановне за организацию нашей встречи и предоставленные возможности увидеться со всеми коллегами в формате видеоконференции. Во всем мире ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается очень сложной. Она затронула и государства СНГ. Все мы переживаем непростое время. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что укрепление сотрудничества между нашими странами, а также взаимная помощь и поддержка в настоящее время важно как никогда. Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие коллеги, от имени Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики и от себя лично позвольте искренне и сердечно поздравить вас с вашим общим юбилейным праздником с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – святой праздник для наших стран. Огромной ценой досталась Великая Победа благодаря единству и подвигу братских народов Советского Союза на фронте в тылу. Уважаемые участники конференции, хотелось бы проинформировать вас. Анда токтомдо болборун бардыңыздар карап таанышып чыксаңыздар, мен тааныштырып кетейин башын. Кыргыз Республикасында 2020 жылдын жазгы тала жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Бороновдун жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Урайымович Чодуевдин маалыматтарын угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын 2020 жылдын жазгы тала жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү жөнүндө маалымат эске алынсын. Андан кийин пункттары кетет, урматтуу депутаттар. Аны өзүңүздөр карап таанышып чыктыңыздар болсо керек. Эгерде каршылык жок болсо, Жогорку Кеңештин токтомун. Жүксөнбүрүк шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа инвестициялык банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашуу жана 2017 жылдын 18 сентябрына Франкфурт на Майне шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Жүргүзөбүз. Бирок экинчи беренеге силер ошону киргизип атасыңар да. Бирок ошол мыйзамга жакшы. Эми ошону түшүндүрмө бербейсиңер. Ушул мыйзам иштесе, ушундай иш-чаралар жүрөт. Аныктайбыз, далилдейбиз деп. Малчыларды бир аз кызыктырыш керек да, чтоб алар жүрөгү менен барып туруп ушул налогун төлөгөнгө, жайытка. Силер андай кыла албай атпайсыңарбы? Азыр жүрөгүн ала албай, жүрөгүнө кире албай атасыңар ошо малчыларды. Дастан Арсбекович, ошол негизи ошол жайыт боюнча ошо малчылардын жүрөгүнө кириш үчүн декабрь, январь, февраль айында атайын окутууларды жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде ошо малчылардын тилинде, фермерлердин тилинде, жерлерде окутууларда бүт бардыгын түшүндүрүп беребиз. Жаныбек Алканович, эми бул билбейм, бир аз жомок айткандай кылып атабызбы, бул жерде же мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мыйзамга келип атасыздарбы? Ар бир мыйзамды күнү түнү окусаңар да, ошо жаттап келсеңер да түшүндүргүлө. Биз силерден башка нерсе талап кылган жокпуз да. Кийимиңерди чечип алган жокпуз да бул жерден. Чачыңарды алып койгон жокпуз да бул жерден. Түшүндүргүлө, элдин жүрөгүнө киргиле. Элге түшүндүргүлө бүгүн.
65% бүгүнкү күндө биз агрардык мамлекетпиз. Эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири-бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Анда эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Урматтуу депутаттар,